Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына 30 жылдан ашуун убакыт өттү. Тилекке каршы кыргыз тилинин өнүгүүсүнүн көрсөткүчү боюнча көңүл жылытарлык жыйынтыктар байкалбай келет. Бирок президентке караштуу мамлекеттик тил саясаты улуттук комиссиясы эне тилди сактоо жана жайылтуу аракетинде жигердүү иштерди жүргүзүп жатканын айтышууда. Бүгүн дагы жогорку окуу жайлардын мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселелери аттуу мамлекеттик тил проректорлорунун отуруму өтүп, билим берүүдөгү эне тилинин орду туурасында маалыматтар айтылды. Мында биз негизинен мамлекеттик тилдин бүгүнкү абалын карайбыз, келечегине кандайдыр сунуштарды беребиз, өзү сабаттуу жазуу, андан кийин ошол тилдин өзүнүн өнүп өсүшүнө кандай илимий иштер, илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Ал элге жугуп атабы? Жөнөкөй карапайым элге баягындай бир ушундай бир жугумдуу, жагымдуу нерселер болуп атабы? Эгерде биз тилибиздин өсүшүнө дайыма камкордук көрүп турбасак, анда тилибиз мындан дагы өзүнүн кадыр баркын төмөндөтүп жибериши мүмкүн. Коомдук ишмер Тилекдеш Ишемкулов буга чейин шаар ичи башка тилдерде жазылган көрнөк жарнактарга толгонун айтып, бул эне тилине болгон баанын төмөндөп жатканынан кабар берерин билдирди. Мындан улам тил саясаты боюнча улуттук программа иштелип чыгып, учурда ал бала бакчадан тарта жогорку окуу жайларга чейин тил саясатын өнүктүрүү багытында иш алып барууда. Мен мурдагы улуттук биздин эмеде академияда 12 жыл бою Терминкомдун мүчөсү болуп иштедим. Кийинки жанагы ар кайсы жетекчилер келип атты, ошолордун баарында Терминком жетекчиси орун басар болуп иштедим. Демек бул маселени мен кадимкидей билем да баштан аяк. Анан бул жакшынакай иш-чараларды өткөзүп атат. Бардыгы мындай жасалма эмес, практикалык түрдө. Азыркы ушу биздин тил комиссиясы, улуттук тил комиссиясынын башчысы жана кызматкерлери Булуң боштарга чейин бар, ар бир областка, ар бир районго, ар бир шаарга чейин жетип атышат убакытын. Мына ошонун бирөө мынакей абдан чоң, ири маанилүү маселе бүгүнкү өтүп жаткан саммит же болбосо жыйын деп койсок болот. Мамлекеттик тилди жайылтуу жана колдоо максатында көптөгөн мекеме уюмдар ар кандай иш-чараларды өткөрүшөт. Бүгүнкү форумда дагы жогорку окуу жайдын студенттери үчүн кыргыз тилинде билим берүүгө өзгөчө көңүл буруу маселеси каралды. Андагы кабыл алынган бир катар чечимдер өлкөнүн бардык жогорку билим берген мекемелеринде колдонулат. Биринчиден студенттерге билим берүүдө студенттердин тилдик деңгээлдерин көтөрүү, кесипке багыт берүү боюнча окутуу, ошону менен бирге ар бир структуралдык бөлүмдөрдө иш кагаздарын 85%дан жогору мамлекеттик тилде түзүү, туура түзүү жана жүргүзүү маселелери бүгүнкү күндө чечилип калган. Өткөн жылы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия мамлекеттик тил жөнүндө жаңы мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан. Ага ылайык бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кыргыз тилин билүүгө милдеттүү. Мындан тышкары өлкөдө тил саясатын ишке ашыруунун улуттук программасы дагы бар. Анын алкагында бардык мамлекеттик кызматкерлер тилди жок дегенде баштапкы деңгээлде билүү сертификатына ээ болуп, кийинки жылдары мамлекеттик тилде эркин сүйлөөнү жогорулатууга тийиш. Бегим Айталантова, Вячеслав Кравченко, 5 канал.